Билесиңерби, Америкада аябай көп парковочный орундар, дүкөндөргө эң жакын парковочный орундар инвалидтер үчүн брондолгон. Мына берде 2 орун, тиякта 2 орун, ушундай эң жакын орундар инвалидтер үчүн брондолгон. Эгер инвалид эмес адам машинасын койсо, $250 штраф. $250 штраф. Бирок ушул штрафка карабастан көп адамдар ушул орунду коюп коюшат машинасынчы. Мына карагыла. Мына инвалид деген наклейкасы жок, бирок берген машинасы коюп койду. Анан мына карабайсыз, аябай спортивный машина, бул явно инвалид эмес. Мен ойлойм, бул туура эмес, ушинтип инвалидтер үчүн орундарды бронь кылганы. Себеби аларга керектүү нерсе бул орун эмес, аларга керектүү нерсе движение, активация керек да. Ошол үчүн алардын орундарын алыс коюш керек. Алар көрөк движение кылып бияка келет. Аларга жакын коюп коюп, анда движение аз болуп калат. Анан ошол үчүн десол анчалык тез жакшырбайт. И плюс ушундай мошенниктер деле болбойт, көрдүңөрбү? Ушундай нормальный адамдар эми инвалид болгонун аракет кылат, чтобы парковочный жакын орундарды жакын жерде алганычы. Бул анда тескери коомчулукка таасир этет. Ошол үчүн мен ушундай атайын инвалидтер үчүн орундарга бронь кылганы каршымын. Бул туура эмес деп эсептейм.